1 сентября следующего года от дошкольного образования. Бишкек шаарында Билим берүү жана илим министрлигинин санарип мектеп, санариптик технологияларды колдонуу менен окутуунун заманбап жана натыйжалуу билим берүү системасын түзүү аталышындагы Бишкек шаарынын жана Чүй облусунун мектеп директорлорунун форуму өттү. Ага министрлик кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров, Билим берүү жана илим министри Каныбек Иманалиев, эл аралык өнөктөштөр жана мектеп директорлору катышты. Форумдун алкагында Акылбек Жапаров дүйнө маалыматтык технологиялардын жетишкендиктеринин аркасында өтө тездик менен өнүгүп жатканын айтып, IT секторунун өсүшү өлкө үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачып жатканын белгиледи. Биздин коом үчүн жаңы өнүгүүлөргө карата ийкемдүү ой жүгүртүүнүн кармануу жана дайыма өзгөрүп турган шарттарга ыңгайлаштырууга глобалдык санариптик трансформациядан артта калбай, тескеринче өз ордун табууга даяр болуубуз абдан маанилүү. Бүгүнкү күндө биз жашап жаткан дүйнө маалыматтык технологиялардын жетишкендиктеринин аркасында өтө тездик менен өнүгүп жатат. Кыргызстанда пандемия шартынан кийин мугалимдердин санариптик компоненттүүлүгүнө өзгөчө көңүл бурулууда. Анын алкагында атайын даярдалган 5 модулдуу онлайн платформанын жардамы менен мугалимдер окутулууда. Анда адистер жеке өздөрү же куратордун жардамы менен атайын окуудан өтүшсө болот. Мугалимдерди квалификациясын жогорулатууда. Мисалы биздин платформада атайын модулдар бар, окуу программалары бар. Мисалы АБР даярдап берген 5 модулду мугалимдер өз алдынча өтсө болот. Эч ким аралашпай эле өз алдынча өтүп, эгерде ошол проходной баллды, жана өтө турган баллды топтогон болсо, анда алар сертификат ала алышат. Бүгүнкү күндө республика боюнча бардык мугалимдер санариптешүүнү колдоно алышканы менен электрондук тактамалардын жетишсиздиги дале сакталууда. Шарттар бардык мамлекеттик мектептерде бирдей түзүлсө, окутуу шарты да бир топ жеңилге турмак. Мисалы мен химия лабораториясын алсам, же физиканы алсам, мурункудай болуп ток системасын эметкенде коопсуздук бар да. А бул жерден электрондук такта менен эле өтө алабыз. Балдар ошондо лабораторияны жүргүзө алат. Бирок ошо нерсе бизге жетишпей атат. Биздин мектепте электрондук эмеде эки эле эмебиз бар. Эле интернет доскабыз бар. Анан биз ойлогонбуз, лабораторияны ошондой кылып ачып берсе, ар бир мектепке, алыс жактагы мектептерге дагы жана химикат буюмдар элементтер менен колдонбой туруп эле тез ара ичинде окуучу ошо кирип, реакциялар жүргүзүп, жана ошондой эле мугалим менен тез арада иштеше алат. Жана башка биздин өлкөдөгү окуучулар менен да катышып, ар кандай көп нерселерге форумдарга катыша алат депчи. Ал эми министр Каныбек Иманалиев аймактагы мектептер, ошондой эле шаардык мектептер жакшы мугалимдерге окутуунун заманбап, кызыктуу жана сапаттуу кыла турган жаңы мүмкүнчүлүктөрүнө муктаж экенин, мындан улам биз ыңгайлуу окутуу форматын издеп, дүйнөнүн 80 өлкөсүндө өзгөчө пандемия убагында эбегейсиз зор тажрыйбага ээ болгон мозаик билим берүү программасын аныктадык деп, санариптик технологияны тез өздөштүргөн жана колдонууну үйрөткөн балдарыбызга дал келишибиз керек деди. Бактыбек Болсунов, Бакыт Жапаров, Азия ТВ, Бишкек.